Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүн кайрадан кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биздин өтүлүүчү темабыз бул фразеологизмдер болуп эсептелинет. Ал эми лексикалык темабыз бул ат жабдыктары. Сабакты баштаардан мурун биз төмөнкүдөй максат коюп алабыз. Силер бул сабакта фразеологизмдер жана алардын кепте туура пайдалануу ордун үйрөнөсүңөр жана берилген тексттерден фразеологизмдерди тапканга аракет жасайсыңар. Ошону менен бирдикте кыргызча таза сүйлөөгө, туура жазууга көйнүгөсүңөр. Фразеологизм деген эмне? Фразеологизм деген балдар бул мааниси боюнча өз ара ширелишкен, баштапкы маанисинен алыстоо менен ой пикирди курч, элестүү, образдуу берген сөз айкаштарын айтабыз. Сүйлөмдү бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Бир нече компоненттерден турат. Компонент дегени бул экиден кем эмес сөздөн туруп айкашат деген сөз. Жана аларды ажыратууга мүмкүн эмес. Эгерде биз аларды бири-биринен айкалышкан сөздөрдү ажыратсак, анда мааниси өзгөрүп кетет. Тилибизде даяр материал катары колдонулган сөз же сөз тизмектерин туруктуу сөз айкашы бул фразеологизмдер болот балдар. Фразеологизмдердин компонентин ажыратууга жана ордуна башка сөз коюуга мүмкүн эмес. Фразеологизмдер түздөн түз башка тилге которулбайт, бирок ошол тилде ушул окшош маанилеши болушу мүмкүн. Фразеологизмдер стилдик максатта колдонулат жана бул фразеологизмдер бир сөздөн дагы болуп калышы мүмкүн экен. Мисалы, кыргыз тилинде бир сөздөн турган чечен деген фразеологиялык сөз бар. Жана фразеологизмдерге структуралык маанилик жактан окшош тилдик каражаттар бар. Алар бул макал лакаптар болуп эсептелинет балдар. Демек, бул фразеологизмдер биздин тилибизде абдан таасирдүү образдуулукту көрсөтүү максатында колдонулуп сөз айкаш экендиги түшүнүңөр, балдар. Анда эмесе биз лексикалык темабызга токтолсок, бүгүн биздин лексикалык темабыз бул ат жабдыктары деп аталат. Бул ат жабдыктары балдар кандай болот, кыргызча кандай аталат, деги эле баардык улуттарда ат жабдыктары болот. Ошон үчүн кыргыздарда ат жабдыктары кандай аталат, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Анда эмесе текстти жакшылап көңүл коюп угуп туруңар. Мен бир сире окуп берейин. Андан кийин текст боюнча берилген суроолорго жооп бересиңер. Ат жабдыктары. Ат жабдыктары токуп минүүгө керектелүүчү буюм шаймандар. Ат жабдыктарына ээр, үзөңгү, канжыга, көмөлдүрүк, куюшкан, басмайыл, чаполоң, желдик, тердик, ичмек, жүгөн, тизгин, нокто, чылбыр, көрпөчө, ат жабуу, камчы жана башкалар кирет. Бирок аталган буюмдардын ар бири өзүнчө кызмат аткарат, балдар. Мисалы, үзөңгү атка минип түшүш үчүн керек жана атчан жүргөндө кишинин эки бутуна таканч болуп, тең салмактуулукту сактап берет. Кыргыз мүнүшкөрлөрүндө ат жабдыгы катары балдак да колдонулат. Аны ээрдин кашына орнотуп, куштуулукка алып чыкканда колдонулат, балдар. Ылайыкташы жана санжыргасы жагынан ат жабдыктары эки түрдүү болот экен. Эркектердики жана аялдардыкы. Аялдардын ээрин атайын кооздоп, күмүш чаптырып, оймо чиймелер менен жасалгы алышат. Ат жабдыктарын кызга арнап, атай жасатып, күйөөгө чыкканда сеп катары беришкен, балдар. Ат жабдыктарынын темирден жасалчу элементтерин темир усталар, аларга күмүш жалатууну зергерлер, кайыштан же жиптен өрүлүп жасалчу элементтерин өрүмчүлөр же ээрчилер, ал эми ат жабууну уздар, аялдар жасашкан. Ат жабдыктарын жасоодо кайыш, жүүн жана пахта пайдаланылат. Куюшкан, көмөлдүрүк, басмайыл ээрди ат жонунан бекем кармап, оодурбай, алдыга же артка жылдырбай кармап турат, балдар. Тердик, ичмектер аттын жонун ээрге сүртүрбөй, жоор болуудан сактайт, терин сиңирет. Жүгөн, тизгин, нокто, чылбыр атты эми кооздоодо жез, күмүш, асыл таштар, кээде алтын да колдонулат. Жүгөн, басмайыл, куюшкан, көмөлдүрүк, тердик көпчүлүк учурларда купа, сүзмө, гүл, мык, пыштаң, чор, тумарча сыяктуу күмүш оймо чиймелер менен дагы жасалгаланат экен.
Демек, балдар, силер ушул кыскача ат жабдыктары боюнча мазмунун угуп, ушул ат жабдыктар эмне экен, кандай аталат, аталыштардын баарын деп уктуңар. Эми болсо балдар, ушул текст боюнча төмөнкүдө суроолор бар, ошого жооп берүүгө аракет кыласыңар. Анан интернет булактарынан карап, ушул ат жабдыктарынын мен айткан аттарын мен атайын сүрөтүн көргөзгөн жокмун бул жерге. Аттарын ошол жерден кайсынысы жүгөт, кайсынысы тизгин экенин, кайсынысы нокто, кайсынысы чылбыр деген ушул ат жабдыктардын аталышын сүрөттөр менен карап үйрөнгөнгө аракет кыласыңар. Текстте балдар кезиккен жаңы сөздөрдү түшүнүп, түшүнбөгөн жериңерди менден сурап, жана Юдахиндин орусча, кыргызча же кыргызча орусча сөздүгүн карап, маанилерин түшүнсөңөр болот. Жана тексттен татаал сөздөрдү таап, аларга сүйлөм түзгүлө жана текстти оозеки айтып бергенге аракет жасайсыңар балдар. Анан силерге тапшырма балдар, бул фразеологизмди биз жана түшүндүрдүм мен. Мына ошол кыргыз тилиндеги фразеологизмдерден 10ду жазып келесиңер балдар. 10 фразеологизм жазып келесиңер. Мен силерге жана мисал келтиргенде ушул фразеологизмдер жөнүндө мисалдарды могул жерде жазбай кеттирмин. Мен ушул жерге силерге бир канча фразеологизмдерди азыр айтканга аракет жасайын. Жазып берейин, могул жерде силер жакшылап ошону түшүнгөнгө аракет жасайсыңар. Фразеологизмдер кандай фразеологизмдер бар эми кыргыз тилинде? Мен айттым, бул фразеологизмдер бир нече сөздөрдөн туруп, анан кийин кандайдыр бир маанини түшүндүрөт дедим. Өзбек тилинде дагы, башка орус тилинде дагы, башка тилдерде дагы фразеологизмдер кездешет. Мисалы, 5 өрдөгүн учуруу деген сөз бар балдар. 5 өрдөгүн учуруу. Бул мына ушул жерде 3 компоненттен туруп атат. Мына ушул 3 компоненттен турган фразеологиялык тизмек, айкашты биз маанисин чечмелей турган болсок, бул алдамчы же болбосо алдоо дегенди түшүндүрөт балдар. Демек, бир канча компоненттен турат экен, дагы анын өзүнчө бир дагы мааниси болуп атат. Ошондой эле, мисалы үчүн, мурдун балта кеспеген деген дагы фразеологиялык айкаш бар. Бул деген балдар, бул мындайбыр эч нерсени ойлобогон, кенебеген, тоготпогон эч кимди ушундай адамдарды айтса болот экен. Ошондой эле үчүнчү мисал үчүн бизде кымча бел деген фразеологиялык айкаш бар. Бул кымча бел деген көбүнчө кыздарга карата айтылат. Бул деген келбеттүү, мүчөсү келишкен. Мүчө деген бул фигура болуп эсептелет балдар. Мына ушундай маани түшүндүрөт. Жана биз бир эле сөздөн дагы фразеологиялык айкаштар болот дедик го, чечен дедик, жана булбул деген. Мисалы, булбул десек түз маанисинде бул канаттууну түшүнүп калабыз, жана жазда сайраган канатын түшүнсөк, ал эми булбул десек, бул өтмө маанисинде фразеологиялык айкаш катарында, фразеологизм катарында алсак, анда бул мыкты акын дегенди түшүндүрүп калат балдар. Ошондой эле, мисалы үчүн, кара таман деген сөз бар. Бул кара таман деген сөз, бул таманын кара болуп калган эмес, бул деген кедей деген маани. Ал эми мисалы үчүн дагы бир сөз бар, мисалы ак кол деген сөз бар да. Ак кол деген бул жалкоо, эч нерсе кылбаган адамды айтсак болот. Ошондой эле, мисалы үчүн, эки жүздүү деген сөз бар. Айкаш. Бул деген дагы эч кимге мындай бир эки сүйлөгөн, адамдарды биз эки жүздүү деп айтып коебуз. Мына ушундай
бир канча фразеологиялык айкаштарды силер дагы үйдөн жазып келгенге аракет жасаңыздар. Болобу? Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биздин тексттерибизди да түшүнүңөр. Мына текст боюнча тапшырмалар турат. Тапшырманы тиги грамматикалык темадан да турат тапшырмаларыңыздар. Ал эми кошумча маалымат алгыңар келсе, мынакей бул материалдардан пайдалансаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта туруңар.